Бул апта Бишкек дүйнө коомчулугунун назарында Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмунун 19 саммити өтүдө. 2001 жылы түптөлгөн ШКУга Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кытай жана Орусия мүчө. Уюмга 2 жыл мурда Пакистан жана Индия кошулганда салмагы бир топ ooрлоду. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө уюмга мүчө мамлекеттерде жер шарындагы 3 миллиардтан ашуун калк жашайт. Бишкектеги өтүп жаткан саммитке Белоруссия, Иран, Ооганстан, Монголиянын лидерлери байкоочулук макам менен катышууда. Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин башчыларынын кеңешинин жыйынына чакырылган лидерлердин баары түгөл катышты. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондон башкасы Бишкекке саммиттен 1-2 күн мурда келишкен. Ал эми саммиттен 2 күн мурда шашылыш ант берген Казак президенти Касым-Жомарт Токаевдин бул кеңешмеге катышуусу анын эл аралык жогорку деңгээлдеги алгачкы дебюту. Баса Шанхай уюмунун кеңешмеси соңку учурлары мамилелери солгундай түшкөн Пакистан менен Индиянын, Тажикстан менен Ирандын лидерлеринин бетме-бет кезүүгөсүнө жакшы аянтча болуп берди. 8 форматтагы уюм дүйнөнүн башка уюмдары эсептешкидей деңгээлге жетип, глобалдык саясатта таасири артып бара жатканын талдоочулар белгилеп келишет. ШКУ НАТОдон айырмаланып, аскерий блок эмес, өзүн экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүгө кызыктар уюм катары эсептейт. Бирок интеграциялык процесстер толук болушу үчүн коопсуздук коргонуу багытындагы кызматташтык да күн тартибиндеги маанилүү маселелерден. ШКУга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери биринчи тар чөйрөдө жолугуп, кеңири урамдагы кеңешменин башталышында Сооронбай Жээнбеков ШКУга коркунуч жаратып жаткан 3 жагдайды атады. Ал уюмдун мүчө мамлекеттеринин коопсуздугуна, эл аралык экономикалык кылмыштар, аткезчилик, маңзат бизнесинин таасирине токтолуп, алар менен күрөшүү үчүн ШКУнун уюмун түзүүнү сунуштады. Мындан тышкары өлкө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну тездетүүгө кызыктар экенин айтты. Экономические преступления, как правило, носят Кыргызстан экономикалык жакка басым жасалган Шанхай кызматташтык уюмунун 2025 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясындагы милдеттерди ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурат. Байкоочу мамлекеттерде дагы камтыган мамлекеттер аралык транспорттук логистикалык байланыштарды мындан ары тереңдетүү маанилүү. Бул контекстте биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорду тездинен ишке ашырууну кубаттайбыз. Исходящие из интернет-пространства. Мындай регионалдык мааниси чоң долбоордун ишке ашуусун Өзбекстан да колдойт. Шавкат Мирзиёев 3 өлкөнү аралап өткөн темир жолу курулса, ал региондогу соода жүгүртүү жана өз ара инвестициянын агымынын көбөйүшүнө түрткү болооруна ишенет. Ал эми Орусия президенти Владимир Путин эл аралык терроризм, экстремизм менен күрөшүү демилгелерин колдоп, өзгөчө Ооганстандагы, Сириядагы абалга тынчсыздануусун билдирди. Ал Ирандын өзөктүк программасынын тегерегиндеги кырдаалга да токтолду. Выход Соединенных Штатов Америки из Ирандын ядролук программасынын тегерегинде түзүлгөн кырдаал тынчсыздануу жаратууда. Бул пландан АКШнын чыгып кетиши, аймакта кырдаалды дестабилдештирүү менен катар өзөктүк куралды жайылтуу режимин үзгүлтүүгө учуратуу коркунучун да жаратууда. Режим нераспространения ядерного оружия. Өз кезегинде Иран лидери Хасан Роухани АКШнын Тегеранга карата жасаган саясатын каттуу сынга алды. Айтымында Кошмо Штаттардын соңку аракеттери жакынкы чыгыштагы туруктуулукка олуттуу коркунуч жаратууда. АКШ бийлиги акыркы 2 жылда эл аралык нормаларды бузуп, өзүнүн экономикалык, финансылык жана аскердик мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен агрессивдүү кадамдарды жасоодо. Ал дүйнөгө жана аймакка коркунуч жаратып жатат. Кытай төрагасы Си Цзиньпин ШКУнун аймагында экономика ачык болушу керек деген позицияны карманып, өнөктөштөрүн соода алаканы кеңейтүүгө умтулууга чакырды. Цивилизациялардын кагылышы тууралуу дымактуу сөздөрдөн качууга да үндөдү. Анын ордуна жаштар ортосундагы мамилени чыңдап, кыргыз макалынын мисалында ынтымакка чакырды. Кыргыздын ырыс алды ынтымак деген макалында айтылгандай, ынтымак бактылуулуктун негизи. Эмесе Шанхай духу менен кадамдаш бололу. 4 саатка созулган саммит жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынып, маңзат соодасына каршы күрөшүү, санариптештирүү, туризм, айыл чарба, гуманитардык жана башка бир топ тармактар боюнча 30га чукул ар кандай документтерге кол коюлду. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмуна 2020 жылы төрагалык кылуу милдети Владимир Путинге өткөрүлдү. Чынара Нурсеитова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.